Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар, амансыздарбы? Метро Рязанск проспекти аябагандай жакын экен. Мубарак деген чайхана ачылып буйруса иштеп баштады. Ачылганына 1-2 күндүн жүзү болуптур. Аябай кооз, жакшы кылып, жакшы дизайн менен иштеп баштаптыр дегендей, болгондо дагы 24 саат иштейт экен чайханачы. Чыкканда биринчи эле бул жакта кабинасы бар экен, көрүп атканыңардай бир 10 адамдан ашык адам отуруп чай пай ичкенге болот. Бул жак панорамный зонасы, сырт көрүп, кенен отурганга болот экен да, ички аурасы чындыгында жакшы экен. Анан 10 адам элек, 15 адам элек дегендерге ушундай кылып столдорду кураштырып берет экен, отуруп чай ичкенге болот. Бул жерде дагы бүгүн чогулуштар кылып атыптыр эжекелерибизчи. Ошондой көрүп атасыздар, ичи аябай кооз, тояштарды, анан Кур'ан окутууларды өзгөчө ар кандай маракелерди өткөргөнгө болот дейт. Сенен келгендерге жакшы кылып акция кылып беребиз дейт. Мына 4 адам, 5 адам отурган ушундай жерлери аябай көп экен. Бул жактарда көрүп атканыңардай жүргүлө. Бул жактан бир 5 тапчаны бар экен ошондо көрүп атканыңардай. Мына 10 адамдай отурганга болот. О наракта уборный бар. Ушундай. Дизайны мага чындыгында аябай жакты. Мына көрүп атасыздар, бул жакка дагы бир канча 15 адамдай отурабы. Жакынкы күндөрү дейт, бул жактарды кабина кылып бөлсөкпү дейт. Эмне кандай ойлоруңуздар бар? Аны деле жасап кеткиле. Жетишпей калдык дейт. Срочно ачылыш болуптур. Айтылгандай 12-24 саат иштейт. Метрого чындыгында жакын экен. Видеодо мен аны метродон келиш жолдорунун парковкаларын толук сиздерге көргөзүп кетмекчимин. Бизди мынакей Ахмад эжекебиз күтүп алды. Ушул жердин администратор болот экен. Өзүбүз ушул семья менен ушул ишти баштадык дейт. Бул тармакта биз биринчи эмеспиз. Көптөн бери ушул тармакта жүрөбүз. Иним калай калкка, мекенештерге жеткирип коюш керек болуп атты эле дегенде мына келип калдык. Амандашабыз же, тартынбастан сүйлөй бересиз. Ассаламу алейкум, куш келипсиздер. Ошондой эле ассаламу алейкум бүтүн эле кыргыз элим. Биз ушул сферада иштеп жүргөнбүз. Азыр дагы деле ушул сфераны улантып кетели деп чечтик. Биздин мубарак чайханабызга куш келипсиңер. Ошондой эле бул жерде мекемештерди бул жакка чакырабыз. Биз өзүбүз дүйнөдө иштеп жүргөнбүз буга чейин. Ошондой эле поварларыбызды да өзүбүздүн иштешкен поварлар келди. Атайын Кыргызстандан, Өзбекстандан ашпозчуларыбыз келди. Атайын уйгур тамактары бар деп улут уйгур поварларды алып келдик, ашпозчуларды. Өзгөчөлүктөрүбүз ошол. Андан кийин бул жерде дагы бир айта кетүүчү нерселерибиз. Бизнес айтайын дедиңиз. Таксистерге өзүнчө, Таксистерге өзүнчө отдельно атайын менюлар бар. Бул жерге бааны марек өткөрөм дегендерге, жаңы жылга чейин кандай бир корпоративдер менен келип отуруп кетебиз дегендерге, аш заказ бере турган болсо, салаттарын бекер, ошондой эле суусундуктарын да бекер кылып өткөрүп берели деп атабыз. Дагы кандай ага чейин уже ачылышына деп биз өзүбүздүн кыргыз ушундай ыхсан кылдык. Ошондо тартпаптын өзү келип, биз дагы билбей калыптырбыз, ушул сизге келбептир. Анан ушул ачылышына деп биз келген меймандарга чайы менен борсогун бекер берип атабыз. Пока что бекер. Келип ошол борсогу, каймагы, чайы кылып ушул бекер ичип кетсеңиздер болот. Анан таксистерге өзгөчө 390 сомдук, 490 сомдук, 590 сомдук кылып бизнес ланч деди. Мындай асай тамактар ар кандай кылып жарым порция 0,5 ошондой кылып чыгарып бермекчи экен. Өзгөчө мына жанагы лагмандыдан сразу эле ошол даярдап беришет экен. Туруп калган жанагы камылар эмес экен, сразу чай эле жайып туруп эле сууга бышырып эле салып берет экен. Бүт баары свежий жасалат. Анан эң негизгиси метрого жакын 2-3 мүнөттүк жол. Метро Рязанский проспекттен чыкканда эле биринчи выходтан оңго бурулуп эле бир аз эле басканда эле уже биздин чайханабыз мубарак. Казан кебаптар өзгөчө экен, анан заказной тамактар деле бар экен, жанагы куурдактары, шашлыктары дегендей мекенештер. Биринчи выход Рязанск проспекттен чыгасыздар, ошол эле оңго карап басканда ошол здание эле наркы бурчунда болуп калат экен. Келгениңерде лента магазиндери бар, мына чайхана мубаракты көрдүңүздөр, ошол жерден кире бересиздер туугандар. Ошо жамбаштарында парковка экенин, о нарактарда уже шлагбаум жок экенин парковка, андыктан келе бересиздер 24 саат бою иштемекчи. Эжекебиз өзү негизи видеого чейин деле сүйлөштүк. Биринчи бул тармакта тейлөө деп көп нерселерди айтып берди. Мамиле жана башка дегендейчи. Тояштарды, Кур'ан окутууларды жана башка банкетный нерселерди өткөрсөңүздөр, чакан топ өткөргөнгө деле бул жагын жаап беребиз дейт. Жанагы сүйлөгөнгө 1-2 билейин дегендерге ушул аппаратураларды деле алып келип коюптур. Ким каалоочулар, балким сүйлөшөсүздөр аны деле. Ошондой.
поддержка кылып келип чай паштырууга. Келгендерге борсок, чайы, чайы, каймагы бар жокпу? Каймагы бар. Каймагы бар, ошону бекер кылып берелик деп атат. Андыктан күтүп калабыз. Эки сөзүңүз бар же сүйлөйтүн адам? ошо мекендештерибиз поддержка берип койсо, Буюрса, анан эң негизгиси бизде баары адал. бар адал. Баары адал. Бүт баары адал. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.